Assalamu алейкум, сүйіктүү көрүүчүлөр. Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору кайрадан эфирде. Жана биз адатка айлангандай эле Бишкектин так бір боруна чыгып, жаштардан, улуу муундардан бир өзгөчө сурамжылоо жүргүзүп эледик. Азыркы учурда соцсеттерде күндө жаңылыктар пайда болуп атат. Ал жаңылыктардын баардыгы саясатка байланыштуу. Түздөн-түз себеп дегенде 10 январда биз өлкөбүздүн уже 5 президентин шайлagан турабыз. Андан азыркы учурда бир эле кандидат көрүнүп жаткан болсо, балким анча-мынча жерлерде массалык маалымат каражаттарды колдонбой, азырынча унчукпай турайын деген башка кандидаттар бар экен анык эле. Алардын ичинен Адахан Мадумаров менен Канат Исаев өзүнүн шайлоого катышаарын билдирип чыгышты. Бүгүн ушул темада сурамжылоо кылып көрөбүз. Анан көпчүлүк учурда менин оюмча эки адамдын ортосунда бир аз кызуу талкуу болушу мүмкүн деп атат. Себеп дегенде Кыргызстандын тарыхында бир дагы жолу ушунчалык көп колдоочуларды чогулткан саясатчылар чыккан эмес. Айтышыңар мүмкүн, Өмүрбек Текебаев бар, дагы көптөгөн саясатчылар учурда көп эле колдоого ээ болуп жүрчү деп. Ооба, бирок ушундай тапта Садыр Жапаровго болгон ишеним азыр элде ушунчалык күчтүү болуп жатканы жана ошол эле учурда канча жылдан бери Адахан Мадумаровдун дагы өзүнүн бир колдоочуларынын саны аябай көп экенин билип турганда, шайлоо бул жолкусунда кызуу болот болуш керек деп. Анан албетте азыркы учурда президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Нуркожоевич таза шайлоо өткөрүп бергенге баардык күч аракетибизди жумшайбыз дегенге байланыштуу. Аябай кызыктуу, аябай сонун жана аябай адилеттүү шайлоо болот окшойт деп ойлойбуз. Ошон үчүн бүгүн кимге көбүрөөк колдоо, кимге көбүрөөк ишеним бар экенин билип бергенге аракет кылабыз. Чоң суроо долбоору баштадык. Проголосовать. За кого вы проголосовали? Мы не знаем даже никого. Вот смотрите, три кандидатуры. Три кандидатуры. Нет? Ну давай. Онда шайлоо курасыңарбы? Шайлоого барабыз. Кимге шайлайсыздар? Садыр Жапаров. Себеп? Себеби Садыр Жапаров башынан баштап эле күрөшүп келген Кыргызстан үчүн. Ошол Кыргызстан менен чогуу эле жаштарда күрөшпөзөк болбойт. Жетип тура, башка кандидатураларды караштырбай элесиз? Жок, Садыр Жапаров башынан баштап кезилгенге чейин, кирип кеткенге чейин Кыргыз үчүн деп келген, ошо Садыр Жапаровду колдойбуз башынан баштап. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Это решение просто вызывает доверие. Вызывает доверие. Именно Садыр Жапаров вызывает доверие, да? Остальных вы как кандидатуру не рассматриваете? Они уже были неоднократно запятнаны, и уже доверие не вызывает так сильно. Понятно. 10-го точно будете ходить на выборы? Да, естественно, будет решаться судьба моя в том числе, поэтому... Вот такую позицию мы уважаем. Спасибо. Президенттик шайлоого барабыз. Анан бул жакта биз азыр суроону узатып атабыз. Эки явный фаворит бар экен. Биздин оюбуз боюнча Адахан Мадумаров жана Садыр Жапаров. Кимисине Көбүрөөк Садыр Жапаровго. Себеп? Себеп ойлойм ошо көпчүлүк ошолорду колдойт деп, анткени азырда өзүнүн эмелерин иштейм деген аракет кылып атыр. Анан биз деле ошо иштейм деген деп убада берип аткандан кийин ошосун колдойм деп атат да. Всё, түшүнүктүү. Сиздин оюңуз боюнчачы? Садыр Жапаров албетте. Себеп? Себеби ал эми кыйынчылыктардын баарын көрдү, эл үчүн иштейм деп атат. Башкаларда эмес да, кыскасы. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Анда онун да шайлоодо сөзсүз түрдө күтөбүз. Кимди шайлайсыз? Аны айтпайм. Жок, эми элдин ар дайым ошо элдин оюн сураганга аракет кылабыз, анан тартынбай, уялбай айтканга аракет кылабыз. 3 кандидатуранын бирөөсүн сунуштап жатабыз. Канат Исаев, Адахан Мадумаров жана Садыр Жапаров. Эң көп колдоочулары бар, репутациялары бар. Анан азыр шайлоого катышабыз деп өзүнүн каалоолорун билдиргендер. Садыр Жапаровго. Садыр Жапаров, себеп? Эми жаңы реформа болуп атат. Реформатор болот деп атам. Реформалар жүрүп, жаңыланабы депчи. Үмүт чоң. Үмүт чоң. Макул, чоң рахмат. Президенттик шайлоого барасыңарбы? Мен жашым жетерлик барбайм. Жашыңар жетерлик, сизчи? Ооба, барам. Кимди колдойм дейсиз? Себеп дегенде азыр уже талапкерлер чыга баштады. 3-4 уже өзүнүн каалоосун билдиришти, катышабыз деген. Сиз кимге шайлайсыз? Сыр болбосо. Азырынча ойлонуп элек. Кимге көбүрөөк жагат? Кимге көбүрөөк жакын? Кимдин саясаты более сизге мындай жагып жатат десек болот. Себеп дегенде азыр основной кандидаттардан 3 бар экен: Канат Исаев, Садыр Жапаров жана Адахан Мадумаров. Садыр Жапаров. Садыр Жапаров. Всё. Эгер сизде катышууга мүмкүнчүлүк болсо кимге шайлаймаксыз? Садыр Жапаров шайлаймак. Садыр Жапаров, чоң рахмат. Как каждый гражданин будем.
И вот мы задаем вопрос, за кого, если не секрет, потому что, ну, понятное дело, уже кандидаты дали знать о своем участии в выборах. Это Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров и Канат Исаев. Основные три конкурента. За кого вы проголосовали? Ну, во-первых, пока еще не приняли мы решение, все еще идет в обсуждении. Решение примем ближе к выборам. Ну, хотя бы на процента 2-3 максимум. За кого-то более или менее симпатия побольше есть? Но пока, честно сказать, нет. Нет, да? А у вас? Думаем. Думаете, да? Все, ладно, спасибо. Шайлау деген ойыңыз бар? Ар бир адамдын өзүнүн жеке ою бар. Ооба, бирок ошол ойду мындай тартынбай, уялбай, коркпой айтканга үйрөтүп жатабыз. Анан бул жакта бизге кызык болгону 2-3 кандидатура бар экен. Популярдуу саясатчылардан Канат Исаев, Адахан Мадумаров жана Садыр Жапаров. Үчөө азыр өзүнүн шайлоого катышаарын билдирди. Эми Арстанбек алай дагы билдирип атат, бирок чыкпай эле калды. Аны менен түшүнүктүү. Эми жаштарга мүмкүнчүлүк берели да. Мурунку эски саясатчыларды байкап көрдүк. Эмне болгон, кандай болгонун жаштарга мүмкүнчүлүк берели. Жаштар дегенде ошондо кимиси? Өзүңүз жообумду туура эле түшүндүңүз окшойт. Арасынан эң жашы. Арасынан эң жашы, түшүнүктүү. Бир аз улуурактардын саясаты сизге жакынбы, жакын эмеспи? Жагабы, жакпайбы? Улуурактардын саясаты анчалык деле эмес. Себеп эгемендүүлүктөн бери канча жыл өттү? Мына жыйынтыкты көрүп атабыз. Өзүңүз байкап көрсөңүз керек. Ошон үчүн жаштардан үмүтүбүз чоң. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Мен эч ким шайлоо билмейм. Жок, андай позицияны негизи турган чын-чынында келе тура эмес да. Как бы өлкө баарыбызга бирдей эле, анан барып шайлап коюш керек дегендей. Кайсы кандидаттар көбүрөөк жагат сага? Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров же Канат Исаев? Садыр Жапаров. Садыр Жапаров, Себеп? Себеп эми ошол эле го дейм биздин оюбуз. Иштей турган. Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Канат Исаев. Садыр Жапаров. Себеп? Себеп эми азыр биздин спикер болуп аткандан кийин. Спикер азыр башка, Канат Исаев болчу, бүгүн кетти. Анан ордуна башка бирөөнү шайлашат. Президенттик Садыр Жапаров эле. Садыр Жапаров эле. Всё, рахмат. Барабыз. Кимге добушуңуз келет? 3 кандидатуранын арасынан Канат Исаев, Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров. Садыр Жапаров дейм барыз. Эмне үчүн? Эл бүт ошо болмотпайбы? Ишенip таам көрсөтпөйбү ошон үчүн. Эл ишенич көрсөткөн үчүн эле же өзүңүз дагы? Элдин чогуу биз менен чогуу да, конечно, баарыбыз чогуу да. Эми мындай да, бир непопулярный вопростордун бирин берелин да. Садыр Жапаровду бир 3-4 жыл мурун дагы депутат кезинен баштап колдоп жүргөн өзүнүн аябай көп тарапташтары бар. Анан бирок азыр 60-70% адамдар туруп азыркы учурда эле мына Садыр Жапаров анда бизде Садыр Жапаров болуп эле колдоп калгандай бир сезим калтырып атат да. Сиз илгертен колдочусуз беле же азыр акыркы күндөрдөн эле мындай жумушу башталгандан бери? Мурунтан эле бурунку жогорку кеңеште жүргөн моюнча депутат болуп жүргөн эмесин иши кылган эмелерин көрүп ошончо калышыбыз. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Достор, өзүңүздөр уккандай жана таң калгандай эле 100% адамдардын баары эле Садыр Жапаровду атат. Бул үчүн биз да таң калыштуу, бир чети таң калыштуу эмес. Себеп дегенде бул сурамжылоону жүргүзүп атканда биздин каналдан эч кандай бир да саясий күчтөр менен кызматташпай элебиз, же болбосо алдын ала агитация кылган жокпуз. Болгону гана биз ар дайым элдин үнүн алып берчүк. Ошо элдин үнү эмне деп атат, эмнени каалап жатканын азыр уктуңуздар, жана кимди шайлар экенин да билдиңиздер. Бирок бул гана бүгүнкү сурамжылоого катышкан 10-15 адамдын эле ою десек болот. Бул жалпы Кыргызстан оюн алып берип аткан жокпуз. Ошон үчүн ар бириңиздердин өзүңүздөргө оюңуздар бар. Анан бул жерде мен бир саясатчыны кемсинтип же болбосо аброюна шек келтирейин деген ниетим жок болчу. Болгону гана бүгүн эмнегедир мен ойлоп жүрчүмүн, Адахан Мадумаровдун тарапташтары аябай көп. Анан ошол акыркы учурларда соц тармактарда көп байкалбай, көп билинбей калды дегенде ойдо калып атабыз. Бардык эле биздин жамаатыбыз менен. Анан Адахан Мадумаровдун дагы колдоочулары аябай көп экен билем. Анан Садыр Жапаровдун дагы 5 жыл, 10 жылдап талабын талашып аябай Садыр Жапаров үчүн мындай аягына чейин барган тарапташтары көп болчу. Бул эмнеден билдирет? Себеп дегенде жана башында айтып өткөндөй эле биринчи жолу шайлоодо элдин колдоосуна ушунчалык арзыган кандидаттар катышып жатат. Чын-чындап келгенде, себеп дегенде буга чейин Адахан Мадумаров катышып жүргөндө эле көп кысымдарды көрсөттү, балким көп жерден агитациясын кызып, көп жерден админ ресурстарды колдонуп эле алып койгон учурлар болчу. Себеп дегенде буга чейин биз сурамжылоо жүргүзгөндө шайлоодо 50%дан ашык адамдар
эмнегедир бүтүн Кыргызстанды шайлайбыз деген, бирок шайлоонун жыйынтыгын долду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошол эле сыяктуу бул учурда азыр эч кимди мындай кыйнап кыстабай эле просто микрофон сунганда эле баары бир эле добуш менен Садыр Жапаровду атышат. Садыр Жапаров президенттик шайлоодо утаары бул орусча айтмакчы сомненияга эч кандай жатпайт. Утат, жеңип келет. Бирок бир нерсеси бар, элдин ушунчалык чоң ишеничин актоого бир адамга аябай оор болот. Ошон үчүн ушунчалык эгерде ишенип жаткан болсоңуздар, анда күткөнгө да даяр болуңуздар. Себеп дегенде биз кыргыз эли эң сабырдуу элдердин бири болуп, акыркы күндөр сабырыбызды жоготуп калдык да. Кичинекей нерсеге кипиш көтөрүлмөй жайыбызда болдук. Ошон үчүн силерден бир нерсени айтайын. Мен бүгүн сурамжылоо жүргүздүм. Ушул сурамжылоону улантсын бардык кыргыздар ылдыйда комментарийде уланталы. Бири-бирибизге шек келтирбей, бири-бирибизди сөкпөй, бири башка кандидаттарды айтпай, жебей, аброюн ачпай, же болбосо мындай жөн эле бир ушак сөздөрдү жазбай, болгону адам мен бул үчүн болду. Мен Садыр Жапаров үчүн, мен Адакан Мадымаров үчүн, мен Канат Исаев үчүн. Ким кайсын тандаган болсо, ошол эле боюнча улантмакчыбыз. Бул чоң суроо долбоор болду. Фрунзе ТВ каналы. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.